Мен бұл қайрылым өлкөбүздүн президенти Садыр Жапаровго жана Камчы Сашевичке Токтогул районундагы Шамшыкал мал базары жөнүндө өтө чоң резервский басуу болду. Мен факты менен кайрылайын. Бул мал базар башы Токтогул райпосуна карашы болчу. Кийин Оғыл Патриотсоюздун токтому менен Токтогул дайыр конторасына өткөн. Ал Токтогул дайыр конторасында көп жылдан бери кооперацияда иштеген Калбатыр Бүсөн жетектеп турган. Ошомодон иш болуп атты. Калбатыр Бүсөндүн көп жылдык эмгектерин баалап, жалпы коллектив кошумдуу буюм 2000-жылы 15 апрелде номер 5 токтом менен Калбатыровго менчигине сатып алуу жөнүндө чогулуша каралып, коллектив макулдугун берип, Калбатыров менчигине өткөн Шамшыкал мал базары. Кийин аталды Шамшыкал мал базары болуп. Иштеп, мен да чогуу иштеп аттым жетекчи менен мал базарда. Бир канча убакыт өткөндөн тактап айтканда 2002-жылы 19-июнда Роза Мааунованын өлкөсү Турусбек Акылбек кандайдыр себептер менен келип жүрчү. Ошондон алардын немесин ишенчтен пайдаланышып, Ирвизия келди деп, Шамшыкал мал базарынын документтерин, печать, штамптарын алып кетет. Ирвизиярга көрсөтүп эле кайра алып келем деп. Ошолмойдон бербей өзүлөрүнө жасалма документтерди жасап өткөрүп алышат. Канча жолу сотто каралды. Сот Калбатыр Бүсөндүн пайдасына чечип аткан. Сот чечет, аткарып турган эч ким жок. Ошомойдон калат соттун чечими. Ошол кийин эң акырында 5-6 жыл дайында кайра соттолуп, 2008-жылы Турусбек Акылбекке берилген мал базарынын чечими токтому туура эмес деп сот аныктаган. Муну да аткарылган жок. Андан бери мына 10 жыл, бир канча жыл өтүп кетти. Мына азыркы күнгө чейин мал базарынын чири ошомодон келатат. Ээсин тап, ээсине берилбей. Мен сиздерден суранышым, ушу факты боюнча сотко эле бир стат комитетке бериш керек. Ошолор тактап, жылын тактап, токтомду тактап, бир эле мындай чыгынак чыгарып койсо болот. Соттун чечимин аткарат дегенге биздин деле көзүбүз жетпей калды. Өтүнүч, ушуну бир туура чечип бериңиздер деп суранамын. Деп ошол базарда иштеген Доспаев Багышбек.